Мына кыздар TikToктон видео киргизе турган болсок, мына ал жерде мына плюс турат. Ошол плюсту басасыздар. Буну баскандан кийин мына ал жерде загрузить деп турат да. Бул жерге кирип видео киргизип, мына ал жерде кааласаңыздар видеолордон тандап киргизсеңиздер болот. Эгерде сүрөт киргизе турган болсоңуздар, мисалы үчүн сүрөттөрдү тандап алып киргизсеңиздер болот да. Жакшы сүрөттөрдү, мисалы үчүн мына 3-4 сүрөттү видео ролик кылып жасасаңыздар болот. TikToктон аябай жакшы видеолорду монтаж кылганга бул жерге жазыш үчүн мына ал жерде А деп турат. Сиздерге мындай белгилеп көргөзөйүн. А деп турат. Ушуну басып туруп жазсаңыздар болот. Мисалы үчүн мына Оливка болсо жаш балдардын иммунитетин көтөрүп, аппетитин ачып, куртун түшүрөт деп жазсаңыздар болот. Буну каалагандай кылып, мына ал чекеде кичинекей мына А деп турат. Ушуну бассаңыздар, мындай кылып ар түрдүү кылып өзгөрткөнгө болот жазган жазуубузду. Мындай кылсаңыздар болот. Бул светине каалаганыңыздарга өткөрсөңүздөр болот. Мен азыр мисал эле кылып көргөзтөм. Бул жерде сүйлөй турган болсоңуздар, мына ал жерде мына озвучка деген турат. Ошол озвучканы басасыздар. Басып мына ал жерге мисалы үчүн болот деп жазасыздар. Буну жазып сохранить этесиздер. Сохранить эткенден кийин далени басабыз. Далени баскандан кийин сөзсүз түрдө видеолорго хэштегтерди коюңуздар. Хэштег койгондо, мисалы үчүн, кайсыга тиешелүү азыр иммунитет боюнча иммунитет деп жазайын. Иммунитет дегенде мына ал жерде астына толтура хэштегтер чыгып калат. Мыналарды биз хэштег дейбиз. Мынакей. Мыналарды хэштегтер дейбиз. Хэштегтер турат. Бул жерде мына иммунитет, мисалы үчүн мына решетканы коюп, кайра курттарга каршы дейин. Бул хэштег койгонубуз видеолорду жакшы рекке чыгарып берет. Рек деген просмотр, билесиздер. Мына курттарга каршы, мисалы үчүн дагы бир хэштег кое турган болсом, 4, 5, 6, 10го чейин жазып салсаңыздар деле болот хэштегтерди. Курттарды түшүрөт дейт, курттар дейт. Пайдалуу видео деп жазсаңыздар болот. Пайдалуу же болбосо пайдалуу кеңеш бул деле деп жазып, андан кийин мына ал жерде мына сохранить болуп турат го. Мына ал жерде мына көрдүңүздөр. Мынаны ушуну өчүрүп коюңуздар. Сиздин видеоңузду кимдир бирөө сохранить этип албаш керек. Ал видеоңуздар болгону поделиться эле кылып көрсө, ошондо жакшы болот да. Ушундай кылып киргизиңиздер видеону киргизгенде.